айтылган сөз аткарылабы? Мен де силерге жооп беришим керек ошондо. Алиакбар өзү расписка жазып берген, мен 27-синде точно берем, өлүп кетейин, эркекчи деген сөзү. Дубайга акчаны жөнөткөм дейт, айткам эмнеге жөнөтөт? Эмнеге Жөнөтүңүз барбы? Бар. Ачыктаңыз. Эмнеге ачыктайм мен? Арабтарды биз багабызбы или как? Мынакей азыр эшигин култап жатат. Суроолор көп, сизге жооп жок. Биз буга чейин 80 000 сом берсең, үй алып беребиз деп убада берген Ашар коомдук бирикмесинин ишмердүүлүгүн жөнүндө иликтөө чыгарганбыз. Бул иликтөөдө биз Ашар анын ишмердүүлүгү каржы пирамидалардын схемасына окшош экенин далилдегенбиз. Биздин бул материал чыккандан кийин Ашардын директорумун деген Алиакбар Каныбек уулу бизге бир нече жолу жооп берип, үйлөрдү 15 күндөн кийин берип баштаарын убада кылган болчу. Андан кийин бир күн өтүп өтпөй топ балдар болуп бир жарандын башын жарып, унасын талкалап, акчасын тартып алууга шектелип 1 айга камакка алынган болчу. Ал эми азыр Алиакбар Каныбек уулу үй камагына чыкканы белгилүү болду. Мына бүгүн 27 декабрь саат 7 бизге Ашардан жабыркадым, акчамды бербей жатат деген адамдар бизге чалып, байланышып, кеңсесине келип берип койгулачы, үнүбүздү угуп берип койгулачы деп чакырышты. Мына биз азыр Ашар коомдук бирикмесинин кеңсесинин астында турабыз. Аты жөнүм Асель Шамилова. Анда эмесе азыр ал жакта эмне болуп жатканын чогуу көрөлү. Жакынбек. Мамбетов Жакынбек. Эртейлердин бардыгы акчасын ала албай жаткан кишилер. Асель, мынакей бала чакалары менен турат. Мына могу турбаңыз сөйлөп. Турбаңыз мынакей. Мына бир буту жок. Бир буту жок. Барыбыз чырылдап турабыз. 27-синде акчаны бермегиле. 27 кайсы 27? Мына бүгүн 27-синде декабрда. Калтырбай акчаны беребиз деген эле. Күттүк. Мына акыркы убакытка чейин акчаны алып келип берем, мына минут берем деп туруп күттүк. Келген жок, акча жок дейт. Аны чакырдык. Биз мына үнүбүз жетсин, эл көрсүн, эл алданбасын. Ошол. Мына сени чакырган. Азыр эми кандай жооп болуп атат? Эмне деп ишендирип атасыз? Жок болот, акча жок. Жок. Жок деген кандай эми? Жок, азыр байке. Сөздү провокация кылып. 8-де чейин бирөөлөр бермей экен. Бирөөлөр арызыңыздар каралат. Кимдер? Биздин талабыбыз. Акча каякта? Прозрачный документтерди көрсөткүлө ишенели. Болду, биз требованиябыз ошол болчу, ошону көрсөтөлү. Не кылам? Списоктен окуп Болду, мынакей биздин. Канчасын жаздыңыздар эле? Ноябрдын 21-inde жазгам мен. Сиз, Бүгүн 27-синде берем деп Алиакбар кол коюп берген. Эмнеге кирген болбойт? Адамдар кирип атпайбы? Сиздер деген коомдук жайсыздар да. Коомдук жай деген билесизби кандай? Түшүнөсүз да? Адамдарга кызмат көрсөткөн жай. Кардарлар личный вопростар менен. Кардарлар личный вопрос дегенде кардарлардын вопросу менен биз да келдик. Бизди да чакырышып, ызычуу болуп. Иманалиев барбы? жок дейт. Угузуп тургулайсыз кандай болду? Жок, кирди го. Эмне Кантип бөлүп атсыңар? Эмнеге булар? Кандай? Биз эмне кылат деп? Жазылбады байке. Списогун жазылбады жана. Өздөрү Просто биздин айтып аткан себебибиз нарындан, көлдөн, алыс жактан келгендер бар. Эртең кетип калабыз, дагы качан келебиз деп атышат. Биз кайра келип атабыз. Канчанчы жол келишиңиз? Каяктан келдиңиз? 3-үncü жолу келишим азыр. Каяктан келдиңиз беке? Шымкенттен келдим. Жок. Жок, келип кеткендерим баарын ошо жол киресин чыгарып береби анда. Улам биле чөй Картанова Замира барбы? Я Алиакбар мырза суроо деп атасыңыз. Эже мага, пожалуйста, жол ойлонуңуз. Жок, мындайда Амарта улан барбы? Эже чын. суроолордон коркпоңуз. Жок, суроо. Мындай Просто суроо. сүйлөйлү го. Менде мындай суроо. Кантип Эже монтаж берилет эртең наган чыгат. Үйлөр кантип берилет? Кадырбек Берилип барбы? атканда көрөсүз. Качан берилет? 20-сынан баштап бериле баштады. 20 кайсы 20? Январьдын 20-сынан. Жок, просто Мынакей, эми суроо анда бул адамдарга ошондо 8 январдан баштап 8 январда акчасын кайтарып берүүчүлөргө берет экенсиз. Акчасын кайтарып берген силер ойлогула, менин аркамда катталган 500дөн ашык адам турат. Акчасын төгүп. Алардын баары наоборот башымды куттуктап келип атышат, жакшы сөздөрүн айтып келип атышат. Бул жакта арыз жазган 51 эле адам. Ошо жана 80 000 сом акчасын кайрып. 650 киши ошондо толду. 650 адам толо элек. Бизде биринчи стартапта жана башында айткандай эле 150 адам үй салып сатып берүү боло берет. Параллельно каттоо дагы жүрө берет. Түшүндүрө алдымбы?
Ошондо 650 киши толо электе эле үйлөрүн берип баштасаңыз болобу? Болот. Ошентип берип баштаган алабыз. Эмнеге жылып атат мындай датасы? Эмнеге кармап атат? Мен айтып атам, силер жалган жала менен каматып ийсеңер, бир ай тиякта жаттым, анан Жалган жала деп айтпаңыз, Сыраныч. Бул жерде бардыгы биз далил менен чыгарганбыз. далил ошол далил Кайра экен. унутуп калсаңыз кайра көрүп чыгыңыз видеолорубузду. Ой, көргөн да жокмун мен. Көрбөсөңүз билбей жалган жала деп айта бересиз да. Эми Мына уктуңуз. ушундай жарандар келип отуруптур, мынакей көрүп атам байкелерди, бала чакасы менен жүрүшөт бул жерде. Булардын чыгымдары да бар экен, жол чыгымын айтышып атат. Убактысы бар, энергиясы бар дегендей. Анан кийин айтылган сөзүңүздү аткарасызбы? Мен бир нерсе. Мен ушул жерден сизге суроо берейин, үзүп салбай чыгарыңыз, элдин баары тең көрүп атат. Мояктагы интервьюнун 20 минут сүйлөгөн, мен өзүм камерага тартып алып билесизби? 10 минуттун чыгарып Сиз ал интервьюңузда өтө ашыкча нерселерди сүйлөдүңүз, отуруп алып, Көрдүңүз, силерге ашыкча да. Суроо эле Анда мен кылган жакшылыктарымды суроо эле жооп берсеңиз. Эмнеге мен чыгарган Жакшылыктарыңызды сиз мындай по факту көрсөтүңүз, чыгаралы. А отуруп алып сүйлөй берген баарыбыз эле сүйлөй беребиз. Мен силерге окшоп мактана бербейм. Биз мактанган жокпуз. Мен суроо берип атам сизге. Айтылган сөз аткарылабы? Мен эмне силерге жооп беришим керек болсо. Анткени Элге жооп берип атам да, мен аткарып атам, значит аткарып атам. Эмнеге даталары жылып атат? Эмнеге айтам мен, эмне милдеттүүмүн? Мейли, бир суроо. Даталары эмнеге жылып атат үйдү? Эмнеге берип баштап айтасыздар? Каматканыңыз үчүн жылып кетти деп айтып атам. Камалганыңыз үчүн бунун кандай тиешеси бар? Ашар өзү иштеп атат деп айтып атпайсыздарбы? Ашар иштеп атты, конечно. Иштеп атты го. Адамдар дагы деле катталып атты го. Анан мен бул жакта өзүм болушум керек, как генеральный директор. Же эмне ошол 3 миллион сом, анан каалаган үйүңдү деп туруп дагы сүйлөп турсуз. 3 миллион сомдук гана. Сиздин жарнамаларыңызда бар ал? Мен жарнамаларыңыздан көрсөтүп бере алам аны. Ооба, 3 миллион сомго чейин мен Анан арзан. мынакей демөөрчүңүздү ачыктаңыз эми ушул жерден. Эмнеге ачыктайм? Демөөрчүңүз барбы? Бар. Ачыктаңыз. Эмнеге ачыктайм мен? Эмнеге ачыктабайсыз? Жо эмнеге ачыктайм мен? Ушунча элди эмнеде ишендириңиз? Азыр 1 минут. Динге ишенесизби? Суроо. Жакпайт мындай нерсе силерге, көрдүңөрбү? Динге ишенесизби? Силер деген динди жаманбай туралы. Жаманган эмес. Динди жаманбай туралы. Уктургула, силер ошол. Биз билебиз, аферисттердин баардыгы дин менен динге жаманоо ишин кылат. Тилиңизге кичине ээ болуп сүйлөңүз, хорошо? Ээ болуп эле сүйлөп атам, келиңиз айтышпай. Мага сөздүн ачыгы жаман көрбөңүз. Мен сиз менен мага сүйлөшкөнгө неприятно болуп атат. Дөөлөт бар бия, дөөлөт. Мага дагы. Сиз Ашардын директору катары жооп беришиңиз керек да. Ой, силерге убагында жооп берген бурмалап көрүнгөн калыпты чыгарбай эле болот, пожалуйста. Мынакей өзүңүздөр көрдүңүз, азыр Ашардын директору Али Акбар Каныбековдун бизге жообу ушундай болду. 21-нде келгенбиз общий. Анан бияка келген элдер күбө болгон. Бул Али Акбар өзү расписка жазып берген. Мен 27-синде точно берем, өлүп кетейин, эркекчи деген сөзү. 27-си келдик, саат 10дон бери күтүп турабыз. Мына саат 7 болду уже. Келип, акчабыз жок, эми 8 январга күтүп турууга деп атат да. Али Акбар күнү 21 келди. 21 келгенде ушинтип акча жок болуп атат, Дубайда дейт. Эмнеге Дубайда десек, ошондой процесстери бар, ошондой дейт да. Кандай процесстер? Ана көрсөт, кайсы банк менен иштешесиң, кайсы эме менен перевод кылдың десек, мен цыганская почта менен иштейм, обменка менен иштейм деп ачык айтпай койду. Канча салдыңыз эле? 80 миң. 80 миң берген. Анан 2 айлыкты төлөгөнмүн. 2 ай 4200дөн 8400 төлөгөнмүн. Анан ошол акчаны кайтарып бербейбиз деп айтышып атат. Силер буздуңар договорду дейт. Бирөөсүнө могу жерде бирөөгө кол берип, мен Кара-Балтадан келип атам десе, 10 миң кошуп берем сизге деп жөнөткөн. Анан мени сөзсүз берем сиздин акчаңызды. Анан 4200дөн кандай кыласың, бересиңби десем, макул сиздин берем деп ошентип экен. Үй алам дедиңиз беле же? Ооба, үйүм жок. Анан ишенип айтып атса, кел, биз да үмүт этип келип анан. Менин биздин талабыбыз ошол эле болчу. Биз чатактарды салбайт элек, силерди деле чакырбайт элек. Бизге документти көрсөткүлө. Кана акча, каякта көрсөтүп прозрачно болсун, биз ишенели десек, Дубайга акчаны жөнөткөм дейт. Акка эмнеге жөнөтөт? Кстати, акка жөнөтүп эмне? Арабтарды биз багабызбы или как? Я так не понял. Биз да ишендик да. Ишенип, биз да үйдү болуп алалы, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп биз да ишенип бердик. Анан кайра жалгандары полный чыкты да. Полный чыккандан кийин 4200 сомдо берген ушу. Бир айдыкынчы. Андан кийин заявление жаздык, андан кийин берген жокпуз да. Эми азыр кайра ала албай отурабыз ошол жерде. Келинчегим балам менен келген. Саат 2де келген.
Азыр ошондон бери азыр ошо жүрөбүз ала албайт. Биз деле сүйүнөбүз да. 80 миң берип, нар жакка 130 миң эле кошуп берет экенбиз. Ошо менен үйлүү болуп алалы деген ой болчу. Булар эң бакыркызбыз да. Тиги ТикТок эмеге чыккандан уялышып атат. Туугандарынан уялышып атат. Ошол. Чында беде ачыкка чыгарышыбыз керек болчу. Мынакей азыр бул жакта Али Акбар Каныбек уулу менен кошо бир нече адам кирип алышып, биз билбейбиз, тизме такташышып атабы же өз ара бир сүйлөшүүлөр жүрүп атабы, айтор бул жигит бул жерде туруп алып, бизди дагы киргизбей кайтарып турган маалы. Студент дегенсиз, студент жана кийин мага окшогон алдагы калбагыңыздан деп нерсе Мамы, Али Акбар мырза, сиз деген Дубайга акча жөнөттүм деп айткан турбайсызбы? Ошо Дубайга эмне акча жөнөттүңүз? Бул жерде кээ кардарларыңызга айтып турсуз го, Дубайга акча жөнөтүп атам. Эмне акча эле ошол? Кардарлардыкы. Кардарлардыкын Дубайга жөнөтүп атасызбы? Эмне себептен? Ал биздин жумуштун талабы ошондой. Кандай талабы? Талабы ошондой. Дубайдан кандай? Дубайдан үй салынып бияка жиберилеби же кандай болот? Ал өзүңүздүн акыл эсиңерге жараша ошо. Сиз түшүндүрүп берсеңиз, мына кардарларыңыз дагы түшүнбөй атат, сурап атат, түшүндүрүп берсеңиз. Биз акчаны жоголуп кетпеш үчүн ошол Дубайда өзүбүз ошол жакта сактайбыз акчаны. Возвратка жазганда арыз келип атпайбы бизге? Ошол арызын тиркеп туруп, бизде жана өзүнүн колуна бир экземпляр кетип атпайбы? Ошол арыз менен ошол эмени кетиребиз. Биз ойлобогул азыр могул жактан да ушунда сураныч сизден. Бир сураныч чыгарсаңыз. Ошондо возвраттар уже 300дөн ашык адам кетти. Ошондо эмне үчүн Дубайда сакташ керек? Кыргызстанда сактаса болбойбу ал акчаны? Жок, Кыргызстанда болбойт. Эмнеге? Биздин талап ошондой. Өзүнүн жумуштун райдери ошондой. Ал кандай талап бул? Кайсы талап? Кайсы банк менен иштешип атасыз? Медиа хаб каяктан сактайт? Зарплаталарды айтмабасыңыз? Туруңуз, биз медиа хаб эмес, ашар жөнүндө сөз Мен кылдык. туруп атам силер жөнүндө. Медиа хабтын жабырлануучулары жок. Ашардын Жабырлануучу жабырлануучулары. силер акчаңарды каяктан сактайсыңар зарплатаны? Сиз биздин акчабызга кызыкпай эле коюңуз. Айтпайм. Бул жерде Силер азыр да биздики кызыкпай 650 кишинин Силер да биздикине. 650 кишинин табамы менен турабыз бул жерде. Силер да биздикине. Сиз айтсаңыз, Дубайга эмнеге акча сактап, Кыргызстанда сактаса болбойт ал акчаны? Өзүңүздөр көргөндөй, биздин суроолордон кайра качып эле, эшикти бекитип эле ушундай болуп атат. Мынакей азыр эшигин култап жатат. Өзүңүздөр окусаңыздар. Бул жерде кээ бир кардарлар айтып жатышат. Бизге азыр кийинки катталган кардарлардын акчасын силерге берем, күтө тургула деп убада берип жатыптыр. Бирок мындан кийинки катталган кардарларга алардын акчасын кандай кылат? Аларга каяктан акча алып берет? Түшүнүксүз. Али Акбар мырза, сиз теги айтқан турбайсызбы? Кийинки келген кардарларга ошолордун акчаларын силерге беребиз деген турбайсызбы? Суроодан качпай турсаңыз. Али Акбар мырза, сиз азыр биздин качып кеткениңиз менен көйгөйдөн качып турбайсызбы? Кетип калды окшойт, Сиз акча салдыңыз беле, катталдыңыз беле? Мен сизге отчет бергидей міндеттүү. Түшүнүктүү сиздики. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде топ адамдар бар болчу. Али Акбар Каныбек уулу азыр офисин керек болсо ачык таштап чыгып кетти. Кайда кетти, эмнеге кетти? Бизге жооп берген жок. Үйлөрдү январь айынан баштап берип баштайм деп дагы да убадасын берди. Бирок биздин суроолорго толук жооп берген жок. Сиздер менен мен Айсел Шамилова болдум. Каналга катталыңыз, аман туруңуз.